Бүгін көп арзанат. Эс тутумум жаман, акылым жаман, зээним жаман, памятим жаман. Эс тутумдун эң жакшы кылыштын жолу Ибн Аббас радиаллаху анху айтат. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында элем. Али радиаллаху анху келди. О Алланын элчиси. Мен Куран жаттайм, хадис жаттайм, бирок бат эле унутуп коёмун. Эс тутумдун жакшы кылыштын жолу барбы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, о Али, мен сага бир жолду үйрөтөйүн. Ал сага пайдалуу, кимге үйрөтсөң ага дагы өтө пайдалуу дейт. Бейшемби күнү түндөсү, четверг күнү түндөсү, түндүн 3-чү бөлүгүндө тура алсаң жакшы, тура албасаң 2-чи бөлүгүндө, тура албасаң 1-чи бөлүгүндө туруп 4 рекат нафил намаз окуйсуң. 1-чи рекатта Фатиха сүрөсүн окуп, ага кошуп Ясин сүрөсүн окуйсуң. 2-чи рекатта Фатиха сүрөсү, ага кошуп Духан сүрөсүн окуйсуң. 3-чү рекатта Фатиха сүрөсүн окуп, ага кошуп Алиф Лам Мим Сажда сүрөсүн окуйсуң. 4-чү рекат болгон кезде Фатиха сүрөсүн окуп, ага кошуп Табарак Мүлк сүрөсүн окуйсуң. Андан кийин дуа кылып жаткан учурда Аллах Таалага мактоо айтып, чексиз аламды, эки дүйнөнү, асман жер суздагы махлуктарды жараткан, жаналарга жан берип, рызкысын насип кылган, Куран-ы Каримден өзүнүн акыйкат сөзүн жиберген даңктуу данышман эң улук жалгыз Аллах Таалага мактоолор болсун. Бүткүл аламдан мурун нур болуп жаралган инсандардын эң жакшы Аллах Тааланын аркчы урмат кылган кыяматта мусулмандарга шафаат кылчу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, анын үй бүлөсүнө, сахабаларга, үммөттөрүнө салават жана саламдар болсун. Астыдагы дуа сөзсүз окулат, ага кошуп салават айтасың. Салават айткан учурда каалаган салават боло берет. Аллахумма салли аля саййидина манавина маулана Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллам саллаллаху алейхи ва саллам дагын өзү бул салават. Каалаган салават боло берет. Салаваттан кийин дуа бүтөт. Ушул намазды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат. Ушул намазды о Али 3 жума, 5 жума, 7 жума аткарсаң, мени пайгамбар кылып жиберген затка касам ичип айтамын, ар бир момундун дуасы кабыл болот, кабыл болбой койбойт дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат. Али радиаллаху анху 5-7 жума өткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келди дагы, о Алланын элчиси, мурда мен 4 аят жаттачумун, бирок бат эле унутуп койчумун. Бүгүн 40 аят жаттайм, ар дайым каалаган жерде, каалаган кезде, каалаган убакта, каалаган адамга айта беремин. Эс тутумум жакшы болду дейт. Мурда хадис окучумун, унутуп койчумун, бүгүн хадис дагы бат эле жаттап аламын дейт. Албетте мен кылбаган ишимди бирөөгө кыл деп айткан адам эмесмин. Жасаймын деген адам жол табат, кылбаймын деген адам шылтоо табат. Эмне кылышты түшүнсөң, кантип кылыштын жолу табылат. Урматтуу мусулман бир тууган, бул Ясин, Табарак, Мүлк, Сажда сүрөлөрүн мен армияда жаттап бул 4 сүрөнү. Армияда бул намазды окуганмын. Бирок 5-7 жума эмес, мен 12 жума окуганмын. 50% иштеп турган башым 100% иштегендей эле болгон. Өзгөчөлүгү бул намазды ар ким өзү окуш керек, жеке-жеке өзү окуш керек. Жамааттын кереги жок. Бейшемби күнү түндөсү 4 рекет зейин ачуу намазы.